Жашыруун эмес, эми акыркы мезгилде коомчулукта да катуу талкуу болуп, элде да ушу өзгөчө мына продуктыларга баалардын өсүшү боюнча көп кайчы пикирлер айтылып келип атат. Бул боюнча мен айтат элем, мына тийиштүү мамлекеттик органдар дагы мунун үстүндө бир жумуш алып барыш керек да. Эгерде ал мамлекеттик органдар мүмкүн укуктары чектүү болуп калат, ченемдүү болупчу. Андай болсо ошол тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү кийирип, демилгелеп, аларды бир жөнгө салып, бир көзөмөлгө алса болот, чектөөгө алса болот деген ойду айткым келип атат. Себеби мына мен да өзүм практикаман айтайын, ошол Ош областтык мамлекеттик администрация башчысы болуп иштеп турганда да ушундай көйгөй болгон. Көмүрдүн баасы абдан көтөрүлүп кетти деп, эттин баасы абдан көтөрүлүп кетти деп, биз ошондо атайын топ түзүп, ошол Алайдан анда Сары Могол айылынан көмүр кенинен ташылып келчү. Сары Могол айылында казылып алганда көмүрдүн баасы канча турду? Анын жана транспорттук чыгымдары деп коет. Аны мисалы үчүн Гүлчөгө чейин алып келгенче канча үстүнө кошулду, Ошко чейин алып келгенче канча кошулду деп тактап, анан алып келген ортомчуларды айтчыбыз, чек койгонбуз да. Сен мейли үстүнөн 20%, 30% пайда көр, а бирок 100%, 200% пайда көргөнгө болбойт. Сен деп турумда чектөөлөрдү кийиргенбиз. Анан экинчиден мына эттин баасына дагы көтөрүлүп кеткенде, ошол чогуу барып эле ошо эт саткандар менен базардан бир 20-100 мал сатып алып, аны союп, анын канчасы эт болду таза, канчасы чыгымына кетти мындай деп тактап туруп, анын баасы канча болду анан канча пайда көрдү деп да эсептеп чыгарганбыз. Анан аларга да айтканбыз, сен пайданы көргүлө, 30-40% көргүлө, бирок 100-200% пайда көргөнгө андай болбойт деп туруп, мына ушундай бир рейдтерди жүргүзүп, жеринде дагы жумуш алып барып, муну дагы бир жөнгө салышыбыз керек. Себеби элибиз аны кээ бир бааларды көтөрө албай да калышы мүмкүн да. Мунун үстүндө бир жумуш алып барып, жогорку кеңештен дагы муну көтөрүп, маселени иретке келтирсе болот.